Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек программасы. Жыл сайын 23 сентябрда биз мамлекеттик тил күнүн белгилеп келебиз. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча калкынын саны 6 миллионго жеткен 5 гана мамлекет өзүнүн эне тилинде сүйлөйт. Албетте алардын катарын биздин Кыргызстандагы толуктап келет. Тилди сактоо бул мамлекетти сактоого барабар. Андыктан аны сактоо, өнүктүрүү жана өркүндөтүү жаатында биздин өлкөдө жүргүзүлүп жаткан саясат туурасында бүгүнкү студиябыздын коноктору менен талкуу кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, анда 65 42 33 жана 65 42 34 номерлери аркылуу бизге чалып, байланышка чыгып, биздин конокторго суроо узатсаңыздар болот. Бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркулы Шекеев, Кыргыз билим берүү академиясынын мамлекеттик тил лабораториясынын бөлүм башчысы Сулайман Рыспаев. Саламатсыздарбы, биздин студиябызга кош келиптирсиздер. Анда алгач ушул 2014 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана ушул тил өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган эле. Бул программада эмнелер камтылган жана анын алкагында кандай иштер бүгүнкү күндө аткарылып жатат? Ушул туурасында сөз кылып өтсөңүз. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз эли эң байыркы этностордун бири. Дүйнөдө 5,5 миңден ашык тил бар экен. Айрымдар андан көп деп жүрүшөт, айрымдар андан аз деп жүрүшөт. Бирок ошолордун 197-синин мамлекети бар. Ошо 197-нин 193-ү Бириккен Улуттар уюму тарабынан таанылган. Караңыздарчы, кандай бир зор баалуулук колубузда турат. Зор бакыт колубузда турат. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 28 жыл мурун Кыргыз СССРнын жогорку советинде мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган. Бул элдин азаттыкка болгон, эркиндикке болгон, көз карандысыздыкка болгон чечкиндүү жана ишенимдүү кадамы болгон. Дал ушул улуу баалуулукту ошол мезгилдеги Кыргыздын көрүнүктүү адабий, маданий, коомдук саясий ишмерлери, ошолордун катарында мекенчил жаштар, студенттердин демилгеси менен бул кыймыл өзүнүн жыйынтыгын берген. Мындан бери жана ката өткөн жыл өттү. Бир топ ийгиликтер, жылыштар болду. Бирок биз каалагандай, биз самагандай ийгиликтерге азыр да жетише элекпиз. Муну ачык айтып коюш керек. Мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын атын тастыктаган, затын аныктаган тил. Бул табияттын сырдуу, табышмактуу, укмуштуу билеги. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушунча кылымдардан бери ушул тилдин жана этностун сакталып келишинин эмне сыры бар? Баарыбыз ойлонобуз. Көрсө, элди эл кылган, илимде таанылган 5 фундаменталдуу баалуулук бар. Ошонун төл башында эне тил турат. Ал эненин сүтү менен келет. Карачы, эненин сүтү менен келет. Экинчи, ошол элдин тарыхый эс туму болуш керек. Мен ким элем, киммин дегендей. Уңгулуу, өзөктүү тарыхы болуш керек. Ал эми тарыхый эс тумунан ажырап калуу бул маңкурчулукка алып келет. Ошонун катарында үчүнчү, ошол элдин салт санасы, үрп адаты, маданияты болуш керек. Төртүнчү, ошол эл жашаган чөлкөмдүк, аймактык, географиялык баалуулуктар болуш керек. Бешинчи, ошол эл жашаган кылымдар бою баккан асыраган материалдык өөлөттөр болуш керек. Биз көчмөн эл катарында өзүбүздүн материалдык баалуулуктарыбызды негизинен мергенчилик менен, мал чарбачылыгы менен өркүнөтүп келдик. Дыйканчылык менен маданият кылымындагы айрым багыттар болду. Мына ушул 5 баалуулукту бекем карман алса, этнос өзүн сактайт.
мамлекеттүүлүгүн сактоо өркүндөтө алат. Ушул багытта иштер соңку мезгилдерде кичине системалык мүнөзгө өтүп баратат. Бул кубанычтуу көрүнүш. А программанын негизинде кандай? Ошонун негизинде өзүңүз жакшы билесиз. 2013 жылы 1-июлда өлкөнүн президенти Атамбаев 155 жарлыгын кабыл алган. Ал жарлык Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил саясаты жөнүндө деп аталат. Мына ушунун негизинде атайын жумушчу топ түзүлүп, 6 ай иштеп, анан ошол долбоор коомдук талкууга коюлуп, өкмөттүк эмес уюмдарда карап, анан ошол талкуу коргоо кеңеши тарабынан бекиген. Ошол процессте мен жумуш топтун мүчөсү катарында баштан аяк катышып, ошол долбоорду коргоо кеңешинин чоң жыйынында өкмөттүк резиденцияда мен жүзө чакыр өткөргөм. Мындан бери бир топ суакты. Ошол программанын эң башкы өзгөчөлүгү эмне болгон? Анын эң башкы өзгөчөлүгү биринчиден программада ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын жарандарынын мамлекеттик тилди билиши алардын парзы жана ыйык милдети. Экинчи, программада ачык жазылган Кыргыз Республикасындагы башка этностордун тилдери сакталат жана өнүктүрөт. Бирок ошол этносторду бириктирүүчү, ынтымакка чакыруучу негизги фактор бул мамлекеттик тилдер. Үчүнчүдөн, биз ааламдаштоо дооруна кирип баратабыз. Ошондуктан эмгек рыногундагы курч атаандаштыкты эске алуу менен мамлекеттик кыргыз тилин терең билген, мыкты билген, расмий орус тилин өздөштүргөн жана дүйнөлүк чет тилдердин бирин билген кыргызстандыктардын жаңы муунун тарбиялоо, өстүрүү маселеси көрсөтүлгөн. Эми ошол маселелер кандай? Мына ушул маселелер багыт иштеп атабыз. Эми муну чечиш үчүн эмне керек эле биринчи? Акча керек эле. Буга чейин көп программалар болгон, ишке ашкан эмес. Мына ушул жагын алып караганда Кыргыз өлкөсү өкмөтүнүн президенти, жогорку кеңеши, өкмөтү абдан жакшы кадамдар жасады. Бул программа системалуу каржылоо булагына ээ болду. Бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттен канча каражат бөлүнөт? Мамлекеттик бюджеттен азыр министрлик тармак боюнча бөлөт. Аны так ар кайсы министр канча акча алганын мен так билбейм. Бөлөт. Бизге быйылга 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Ушул каражат жетиштүү деп айтып болобу? Эми жетиштүү да жетиштүү эмес деп айтууга туура келет. Эми себеби мындай. Бизде акчанын көп бөлүгү Кыргыз улуттук илимдер академиясына бөлүнгөн. 30 миллион сом. Өзүңүздөр жакшы билесиз, кыргыз эли эң байыркы этнос. Сүйлөсөм болобу? Кыскачараак сүйлөсөңүз, 1780 жылы адам баласы бул өнөр жай дооруна кирген. Биз ал цивилизациядан сыртта болчубуз. 100 жылдан кийин 1884 жылы адам баласы электр өнөр жайын дооруна кирген. Биз анда да четте болчубуз. Бирок бизде уникалдуу нерселер болгон. Озеки маданият күлдө доорун башына өткөргөн. Мына ошол Озеки маданияттын дээрлик көпчүлүк байлыктары Улуттук илимдер академиясынын сейрек фондунда жатат. Мына ошол четинен чыга баштады. Ошо биз айтып жүргөн, даңаза кылып жүргөн Манас эпосунун канчалаган варианттары бар. Биз анын Сагынбай менен Саякбай вариантын чыгара алганга жетишти. Бүгүнкү күндө көптөгөн варианттар чыгып, окурмандардын колуна тийип атат. Мына ушул багытта иш жүрүп атат. Экинчи, акчанын көпчүлүк бөлүгү билим берүү системасына бөлүнгөн. Мына көчөгөн эле биздин мен себебин айтып коеюн. Азыр сөзүңүздү бөлө турайын. Билим берүү системасы деп калдыңыз. Билим берүү системасы жаатында кандай көйгөйлөр бар? Ушул боюнча токтолуп өтсөңүз. Айтпадыбы жанагы 5 ыйык түшүнүк депчи. Ошол 5 ыйык түшүнүк
кийинки муундарга, азыркы балдарга эмне менен өтөт? Ошол тил менен өтөт да. Тил ошол баардык баалуулуктарды өзүнө сиңирип алып, анан башкага өткөрүп берүүнүн куралы. Тил ошол биз буга чейинки айтып келгендей адамдардын байланыш катышынын куралы деп келгенбиз да. Бүгүнкү күндө тил байланыш катыштын куралынан өттү. Ал деңгээлден өтүп кетти. Азыр жашоонун куралы болуп калды. Жашоонун куралы болгону бул кайсы жерде жашагысы келсе, каяка баргысы келсе, кайсы жерде жакшы жашайм десе, ошол жерге барып тил менен үйрөнүп алып, ошол жерге барып жашап. Демек, бул тил жашоонун куралы болуп калды. Мына ошондой чакта биздин кыргыз тил, ушу мамлекеттик тилибиз мына ошондой нерсеге атаандашып жете алабы? Мисалы үчүн башка мамлекеттерге барганда үйрөнөт, башка тилдердичи. Бизге келген жарандар дагы ошо кыргыз тилин үйрөнүүгө мисалы үчүн бизге келген чет элден келген жарандар биздин тилибизди үйрөнүп, ушул Кыргызстанда кыргыз тили менен иштеп жашайбы? Вот маселе мына ушунда жатат да. Ошон үчүн бизди намыстандырган бир япон жигитинин сөзү бар да. Мына ар бирибизди намыстандырышы мүмкүн. Япониядан бир жигит келип кыргызча сүйлөшөйүн десе, кыргыздардын баардыгы орусча сүйлөйт экен да. Анан бир кез кинтери берген. Мен Кыргызстанга келейин деп, кыргыз тилин 2 жыл бою үйрөнүп келсем, кыргыздар орус тилде сүйлөйт экен. Мен кайра 1 жыл убактым өткөрүп, орусча үйрөнүп атпайбы. Демек, бул биздин албетте улуттук намысыбызга тиет. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ошо кыргыз тили эмне үчүн тиешелүү деңгээлде ошо көңүл бурулбай, мындай жакшы сүйлөнбөй жатат да? Кыргызстандагы ошо кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлдеги ошол өнүктүрүүнүн бир чара катары мамлекеттик тил деген чоң статуска мына 89-жылы жеттик деп атпайлыбы? Ага чейин кандай болгон? 28-жылы Европа улутундагы элдерге кыргыз тилин үйрөнүш керек деген атайы көрсөтмө токтом чыккан экен да. Анан китептер жазылыптыр 20-чы, 30-чы, 40-чы, 50-чы жылдары. Аны согуштан кийин, баягы согуштан кийинки кезде орус элинин, орус тилинин, орустун баягы орус СССРдин дүйнөлүк баягы аброю, ушунун баардыгы орус тилин үйрөнүүгө, өнүктүрүүгө аябагандай басым коюп алып келген да. Ошон үчүн бизде дагы экинчи эне тилибиз орус тили дегенге чейин барып, анан өзүбүздүн тилибизди башка улуттарга каалаганы боюнча гана окулсун деп 59-жылы токтом чыгып, 60-жылдардан баштап башка улуттардын өкүлдөрү кыргыз тилин окуган эмес. Бирок андан бери бир топ убакыт өттү да. Анан мына мамлекеттик тил мыйзамы чыккандан баштап аны үйрөтө баштадык. Анан ошол бул албетте 28 жыл бул 2 ондук эле жыл. Мындай алганда бир илимдин калыптанышына бул аз мезгил да. Дүйнөлүк чоң дүйнөлүк тилдердин үйрөнүү тарыхы, методикасынын өнүгүү тарыхы бул 200-300 жылга чейин жетет. Илим албетте 2 ондук, 3 ондук жылдардан кийин анан түптөлүп кете бериши мүмкүн да. Бирок бул актана турган нерсе эмес. Албетте бул биз ушул алдыга педагогикалык милдет катары коюлабы, же болбосо социалдык бир заказ катары коюлабы мамлекет тарабынан. Ошол мамлекеттик тилди үйрөнүү бул жана айтылгандай парыз. Учурда бизде орус тилдүү мектептерде, өзбек тилдүү, тажик тилдүү мектептерде негизги сабак катары мына ушул жылдардан бери окулуп келатат. Окуу китептери жазылган, программалары жазылган. Мына эми бүгүнкү күндөгү заман бизди тилди үйрөнүүгө башкача кароого бизди мажбурлады да. Мына ошон үчүн биз азыр жанагы тилдерди үйрөнүүнүн европалык шкаласы деп коет. Европалык стандарт деп коет. Мына ошону биз кабыл алып, атайы ушуну методика илимине киргизели деп ушул 3-4 жылдан бери кадимгидей киришип атабыз. Мына бул билим берүү академиясында бизде атайы ушул мамлекеттик тил жана тилдер саясаты көп тилдүү лабораторияда үйрөнүү лабораториясы бар.
мен ошондо жетектеп атам. 3-4 жылдан бери ушул багытта иштеп атабыз. Мына Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мектептеринде кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөнүүнүн концепциясын жаздык. Мына ушул концепциясында ошо жанагы тилдерди үйрөнүүнүн европалык стандартын киргиздик. Мында жанагы деңгээлдерге бөлүп окутуу. Албетте азыр бизде Кыргыз тест деген өкмөт алдындагы чоң ишкана ачылды. Бул ишкана ошол чоң адамдарга, башка тилдүү адамдардын, Кыргызстанга келген, жашап калган адамдардын чөйрөсүндө, анан мына бул кызмат адамдарындагы баягы чөйрөдө башка улуттун өкүлдөрүнө, ошол өкүлдөргө дагы, кыргыз жарандарына деле кайсы деңгээлде билесиң, ошону аныктоо башталды да. А биз болсо муну мектепке киргизип атабыз. Мисалы А деңгээли, анан Б деңгээли деп коет. Бул мектептик деңгээл. Мисалы А1, А2, анан Б1 деңгээли, мектептик деңгээл. Ошонун концепциясын жазып, ошо боюнча стандарт жазып, азыр стандарттын негизинде башталыш класстын, ортоңку класстардын программасы жазылды. Эми министрлик бул иш аракеттерди абдан колдоп, азыркы күндө могу долбоорлор менен биргеликте 5-6 класстын кыргыз тили жаңы китептерин жаңы стандарт менен жаздырып азыр мектепке сыноого киргизди. Эгерде ушундай бул китептер ийгилик менен кабыл калса, анда биздин ушул жаңы технологиялар мектепке кире баштады деп ишенсе болот да. Мисалы үчүн 1-класстан 11-класска чейин абдан эле көп сабак өтүлөт да кыргыз тили боюнчачы, бирок 11-классты бүткөндө окуучулар ошо кыргыз тилин билбей чыгып калып атышат да. Демек ошо методика жагынан аксап жатабы? Бул туура айтасыз. Туура айтасыз. Бул үйрөтүү методикасы бул негизги нерсе да. Биздин баягы солдат согушка киргенде колуна курал алып кирет деген сыяктуу методикалык ыкмалар менен курулданыш керек да. Мына ушул нерсе бизде азыр жаш дегенибиз туура. Себеби ошол экинчи тил катары кыргыз тилин окутуунун окуу нормативтерин аныктоо бул биринчи этап болуш керек. Анан кийин негизги баягы методикалык ыкмаларды иштеп чыгып, принциптерди, методдорду киргизүү бул экинчи этап. Андан кийин мына жогорку окуу жайларында орус мектебинде кыргыз тилин окутуучу мугалимдерди даярдоочу бөлүмдөр бар. Улуттук университетте бар, Арабаевда бар, дагы. Мына ошолордо мына ушундай методика менен куралданган мугалимдерди даярдаш керек да. Анан мугалим баргандан кийин ошол орус тилдүү чөйрөгө барганда баланын тилди үйрөнүүгө болгон каалоосун жаратуу. Анан кийин ошондой муктаждыкты жаратуу. Коркутуу, үркүтүү эмес, илимий негизде, методика негизинде. Анан кийин жакшынакай методиканын негизинде окутуу аркылуу класста ошондой тилдүү чөйрөнү түзүү бул мугалимдин немеси да, баягы чыгармачылыгы, мугалимдин ийгилиги. Мына ошондо гана анан бала талаптагыдай үйрөнөт да. Ошо кичинекей балдарга да ошо эне тилин үйрөтүүдө бир гана билим берүү мекемесинин эмес, ата-энелердин ролу кандай болуш керек? Ата-энелердин ролу бул багыт берүүчү, негизги база ошода. Баланын коомго мындай да, ата-эненин милдети коомго пайдалуу баланы тарбиялап өстүрүп берүү бул чоң милдет экен да, коомго керектүү. Ошон үчүн ата-эне бул пайдабал балага билим берүүнүн дагы, тарбия берүүнүн дагы, турмуштук бир багыт берүүнүн дагы бир пайдабалы да. Ошон үчүн үйдө кыргыз тилин талаптагыдай үйрөнүүчү чөйрөнү түзүү, ошого сый менен, урмат менен мамиле кылуунун чөйрөсүн түзүү, аны сыйлабай коюунун уят деген бир жакшынакай чөйрөнү түзүү да. Ошондой нерсени баланын аң сезимине, жүрөгүнө салып берүү бул ата-эненин албетте милдети да. Назаркул агай, айтсаңыз, мына мамлекеттик тил ушу бийликтин жогорку тепкичтеринде дагы мындай натыйжалуу иштебей жаткандай да, буга эмне себеп деген ойдосуз? Эми өзүңүз айтып өтпөдүкпү, мына биз билимдүү, кесипкөй, ана мамлекеттик тилди мыкты билген адистерди да чыгарышыбыз керек. Мына Сулайман айтып өттү орто мектептер жөнүндө. Мен андан жогорку жактагы структурасын айтайын. Бизде Кыргызстанда
билим берген мектептердин 80%-га чукулу бул мамлекет кыргыз тилиндеги мектептер. Ошону бүтүп миңдеген балдар шаарларга барышат. Алар башталгыч кесиптик окуу жайларына, орто кесиптик окуу жайларына, жогорку окуу жайларына өтүшөт. Анан 1-сентябрда студенттик ай төрөгө кирсе, сабактын баары орусча. Түшүнбөйт. Анан ал окууну бүтүп чыгат. Бүтүп чыккандан кийин же кыргызча сабат жаза албайт, же кыргызча сүйлөй албайт, же орусча сабат жаза албайт, же орусча сабат сүйлөй албайт. Мына ушундай кадрлар агылып чыгып атат. Мына ушул оор кырдаалды жоюу максатында билим берүү министрлигине бөлүнгөн акчалар акырындык менен окуу дисциплиналарын мамлекеттик тилге аударышыбыз керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Биринчи окуу куралдарын даярдаш керек. Окуу методикалык комплекстерди даярдаш керек. Мугалимдерди даярдаш керек. Көп жылдардан бери ошол жерде эле мугалим болуп жүргөн же доцент же профессор көпчүлүгүн карасаңыздар орусча дарс окушат. Себеби эмне? Материалдар даяр. Ушул лекцияңызды кыргызча окуп койсоңуз болобу? Ушуну китеп кылып чыгарып койсоңуз болот, моюндар жар бербейт. Же даяр эмес. Кыргыздын өнөкөткө айланган жалкоолугу. Ошондуктан программа боюнча Кудай буйрса 20-жылдан баштап мектепти бүткөн Кыргыз Республикасынын жарандары В1 деңгээлинде сертификат алат. Мектептен. Мектепти бүткөндө ошо кошо берилет. Эгер В1 деңгээлиндеги сертификат жок болсо, ал жогорку окуу жайына кабыл алынбайт. Мына ушул системаны киргизсек, Бул башка улуттун өкүлдөрүнө дагы тиешелүү Бүт бар, бирдей талап коюлат. Стандарт бир. Ал жогорку окуу жайын бүтүп чыкканда В2 деңгээлинде сертификат алат. Алат да анан жумушка кабыл алынат. Эгерде В2 деңгээлинде сертификат жок болсо, ал жумушка кызматка кабыл алынбайт. Мына тил деген бул тил деген өзү зарылдыктардын системасы болуш керек. муктаждык. Мына 2017-жылдан баштап турабы? 2018-жылдан баштап сынак башталат. Жаздан баштап сынак башталат. Анан бул 20-жылы аяктап ар бир кызматтын өзүнүн ордуна жараша эмеси болот да. Мен дагы толуктап айтып коеюн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамында ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы, Кыргыз Республикасынын жогорку соттун төрагасы же төрайымы, Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын төрагасы милдеттүү түрдө мамлекеттик тилден сынактан өтүш керек деп. Ушул мыйзамдык түшүнүктүн бир эле бир эмес иштеп атат. Биз президенттерден сынак алып атабыз. Калгандары да сынак бериш керек. Анан мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы сынактан өтөт. Анткени кыргыз тил системасы кирди. Алардын билимин Көзөмөлгө ким алат ошондо? Кыргыз тил. Кыргыз тил алат, өкмөт көзөмөлдөйт. Себеби алардын билим деңгээлин аныктаган токтом жарык көрдү, эми дагы токтомдор чыгыш керек. Ошондуктан бул багытта иш ордунан козголду. Мына биз быйыл 12 министрликте иш кагаздардын жүрүшүн мониторинг жасадык. Ошондо дүңүнөн алып караганда факт ушундай болду. 15-20% гана тегерегинде иш кагаздары мамлекеттик тилде жүрөт. Көрдүңүзбү? Биз баягы оор советтик тоталитардык коомдун мурасынан кутула албай жатабыз. Мен да бир Махамед Гандинин сөзүн айтып кетейин. Мааниси ушундай. Колониялык доордон кутулуп, өлкө азаттыкка чыкканда, ошол азат өлкөнүн эң башкы душманы дейт. Колониялык бийликке кызмат кылган мамлекеттик кызматкерлер менен интеллигенциясы дейт. Психология. Ошол касиет, ошол маңыз бизде да ошонуңка чейин сакталып турат. Ошондуктан биздин мамлекеттик кызматкардагылар, аткаруу бийлигинде жүргөндөрдүн улуттук аң сезими,
мекенчил жан дүйнөсү улам өркүндөп, улуттук баалыктарды өркүндөтүп, мамлекеттин иденттүүлүгүн бекемдөөгө баардыгыбыз милдеттүүбүз. Бул жөнөкөй эле чындык. Анда эле отурууның кереги жок. Тил жогосо улут жоголот. Улут жогосо мамлекеттин тагдыры проблемаларга кабылат. Ошондуктан мына өзүңүздөр карап туруп ойлоп көрүңүздөрчү. Мурунку Советтик империя 15 союздук республика курамында болчу. Чынбы? Мына ошолордун баардыгы кайра куруунун шарапаты менен улуттук резонанстар жүрүп, баардыгы өзүнчө түндүгүн көтөрүп өлкө болуп кетти. Бүгүнкү күндө бирөөндө дагы өзүнүн өлкөсүндө өзүнүн мамлекеттик тили, ошол өлкөнүн атын, затын берген тили проблема болгон өлкө жок. Бул парадокс. Ал бизде гана болуп атат. Бул улуттун өксүгү. Ушунтип айтсак болот. Ошондуктан бул жерде үй бүлө институтунан баштап президенттик институтка чейинки баардык түзүмдүк бөлүктөр бел чечпей, чымырканган өжөр эмгек менен ишти дагы жылдырышыбыз керек. Эми ушу тилди өнүктүрүүгө каражаттар бөлүнүп жатат да, бирок жакында эле жанагы жогорку кеңештин депутаты Рыспай Момбеков ушу тилди өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар мындай максатсыз колдонулуп жатат деген пикирин билдирди да. Бул пикир канчалык деңгээлде жүйүлүү деген ойдосуз? Албетте бул маселени жанагы мен айткан тармактагылардын баардыгы түздөн түз финансы министрлигине акча алышат. Ошолордун баарын маалыматтарын алып талдап анализ деп көрүшүбүз керек. Чын эле максатты пайдаланып жатабы? Же максатсыз пайдаланып жатабы? Мына бизге ошо жогорку кеңеште ал кишинин сүйлөгөн сөзү боюнча жогорку кеңештен бизге сураныч кат келди. Биз Кудай буйрса катын даярдап атабыз. Кайсыл акчаны каяка жумшадык, эмне кылдык деп. Мунун баары да ачык. Анткени ар бир кадам тиги жанакы улуттук программанын индикатору бар. 100 беттен ашык. Ошол индикатор жазылган. Кайсы жылы канча китеп чыгыш керек? Балдарга арналган китеп канча болуш керек? Котормо адабият канча болуш керек? Жана башка бүт канча нускада чыгыш керек? Канча акча бөлүп бүт баары. Ошол индикатор боюнча акчаны финансы министрлиги бөлөт. Анан ошонун негизинде биз дегенде кол жазмалар, конкурс кол жазмалар келип түшөт. Андан кийин эксперттүү топ карап чыгат. Анан алар сунуштап бул китеп чыгыш керек, бул китеп жарайт, бул кол жазма жарайт деп. Ошонун негизинде биз тендер жарыялайбыз. Анан тендердин негизинде уткан ишкана ошо китептерди чыгарат. Анан ал чыккан китептерди биз кайра өткөрүп алабыз. Ишканага акчасын төлөп беребиз. Анан түшкөн китептерди өкмөт токтому боюнча алгач республикалык китепканаларга, областтык китепканаларга, райондук китепканаларга, андан артса тийиштүү ошо китептин мазмунуна жараша окуу жайлардын китепканаларына бөлүп беребиз. Ушундай процесс жүрүп атат. Ошол сөздү мен ичинде толуктап коёмчу, бираз. Толуктаңыз. Мына тилге бөлүнгөн акча менен бир топ китептер чыкты. Мына 3-жыл болуп калды. Өткөн жылы, быйыл, анан мурунку жылы. Ушул китептер кандай китептер? Мисалы булар окуу китептери эмес. Окуу китептерди бул министрлик өзү чыгарат. Бул окуу китептерден сырткаркы методика жана окууга керектүү класстан тышкаркы мугалимдер үчүн адабияттар. Ошолордун ичинде жанагы методикалык китептер бар, дидактикалык материалдар бар, кошумча куралдар бар, сөздүктөр болушу мүмкүн. Анан бир тармагы бул адабият, көркөм адабият. Анын ичинде котормо адабияты бар. Төл өзүбүздүн ата мекендик адабиятыбыз бар. Анын ичинде балдар адабиятыбыз бар. Мына ушундай кылганда 6-7 параметрдеги, мен берегер айтып атсам мүмкүн. Ушундай адабияттар чыгып атат. Мына бүгүн эле, кечээ министрликте чоң бет ачар болду. 160га жакын китептин бет ачары болду. Мына быйылкы чыгарган окуу китептерден сырткаркы методикалык китептер жана адабияттар. Бул жерде албетте кыргыз тилин үйрөтүүгө тийиштүү адабияттарды чыгаруу. Анан жеке эле кыргыз тилин үйрөтүүгө эмес, кыргыз тилинде химияны дагы, биологияны дагы, черченияны дагы, астрономияны окутуунун методикасы боюнча керектүү мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн керектүү бүт материалдар. Мына 160 китептин бет ачары болду. Өткөн наркы жумада 60тан ашык китептин бет ачары болду.
Анын ичинде албетте дүйнөлүк адабияттындагы мыкты өкүлдөр бар. Котормолор Булар дагы бизге бүгүн мына адабияттарды адабиятты окубай калган чакта балдарга эң керектүү куралдар болуп калды. Мен бир эле мисал айтайын. Мына азыр мектепте адабиятка кошумча дүйнөлүк адабият деген сабак кирип атат да. Бул кыргыз баласы глобалдашуу мезгилинде дүйнөнүн дагы адабияттарын окусун. Антпесе баягы мурдагыдай окумал заман кыйын болуп калабы. Мына ошондой чакта бизге тапшырма берилди. Ошол дүйнөлүк адабият боюнча программа түзгүлө. Анан биз кайсы китепти табабыз эми? Каяктан табабыз котормолорду? Кайсы китептин котормосу бар? Деп анан китепканага барсак, китепканада биз издеген китептин дээрлик көбү бар экен. Анын баарын ким чыгарып? Анын баары мамлекеттик тил комиссиясы чыгарган. Өткөн жылдагы, мурунку жылдагы. Анан мага да ушундай суроо берилген. Мамлекет тилге бөлүнгөн акча максатсыз колдонулуп атат деген ойга кандай жооп бересиң дегенде Азаттыкка ушундай жооп бердим. Демек, мамлекеттик тилдин акчалары талаага кетип атат деген бул чекирээк сөз да. Мен кошумчалап коеюнчу, мына ушул Кыргыз Республикасынын бул эксперттик комиссияда жүрөт. 26 жылдыгына карата август айында биз дагы 26 китептин президент жүз ачарын өткөрдүк. Эми ошондо жанакы мага чейинки кесиптешим айтып өткөндөй, кыргыз адабияты, классикалык кыргыз адабияты, котормо адабияты, анан жаштар адабияты бар. Мына ошонун ичинен бир эле мисал, Маркестин полковнике эч ким эми кат жазбайт деген классикалык популярдуу чыгармасын кыргыз тилинде окурмандардын колуна жетти. Же болсо кыргыз элинин классик акыны Сүймө Эралиевдин Ак мөөр поэмасы англис тилинде жарык көрдү. Көрдүңүзбү? Биз колдон келишинче жасап атабыз. Жанагы кыргыз тилине которулуп жаткан ошо китептердин котормо сапаты кандай? Мисалы үчүн бизде котормочулардын адистиги бул маселе боюнча дагы эксперттик топ бар. Ошо Кыргызстандагы текшерүүдөн өткөрүп турабы негизи. Албетте да. Ал бир дагы мисалы үчүн жанагы сөздүктөрдө айырма берет экен да, бир эле сөздүн которулганычы. Бир сөздүктө башкача, бир сөздүктө башкача да. Эми бул процесс мындай тилдин калыптанышы бул татаал процесс. Ага убакыт керек. Жанакындай терминдик аргандайлыктар бул маселелер бар. Мына өзүңүз жакшы билесиз, өткөн жылы Кыргыз өкмөтүнүн алдында терминологиялык комиссия түзүлгөн. Анын иши да Кудай буйрса ретке түшүп баратат. Бул коом өзгөргөндө ошол өзгөрүүлөргө ылайык атоолор да өзгөрөт экен. Бул табигый нерсе. Мына биз баарыбыз жакшы билген кеңеш тоору келгенде, кеңеш devri менен кошо толгон токой түшүнүктөр, терминдер келген. Чынбы? Комсомол, солдат, колхоз, совхоз деген ошо демократиялык коом менен кошулуп ушундай терминдер кирип атат. Эми ошолордун баардыгын тартипке келтирүү, иретке салуу процесси башталды. Анан бирок ага кичине убакыт керек. Бүгүн баштап эртең жыйын чыкпайт. Буга кичине убакыт керек. Мисалы үчүн телевидение жаатына кайрылсак, көрсөтүүлөрдүн канча пайызы кыргыз тилинде болушу керек да, мыйзам боюнча? Мына биздин жогорку кеңештин мыйзамы бекиген. 60% бүт баардыгы жеке менчик коомдугуна карабай, баардыгы ошо кыргыз тилинде болуш керек. Менимче кыргыз телевидениеси бул эмени аткарып атат. Анан жеке менчиктердикин билбейм. Аларды ким көзөмөлгө алат мисалы үчүн? Аларды менимче маданият министрлиги көзөмөлгө алыш керек. Маданият министрлиги көзөмөлгө алыш керек. Ушул кайдан бир нерсе эске түшүп бул түшүнүк менен макул эмесмин. Анткени кыргыз телевидениесиндагы мына ушундай негизги телеберүүлөрдөгү контент менин жеке түшүнүгүмдө ошол республикада жашаган этностун структурасына жараша болуш керек. Мына кыргыздар кыргыз республикасынын 80%га чукулу кыргыз улуту түшөт. Ушул структуралык чен өлчөмдөн келип чыгыш керек болчу. Демек 80% кыргыз тилинде, 20% мисалы ушундай ачык көрсөтүшкөн. Мисалы 76-77% ушундай кыргыздар, 7 кийинки статистикалык маалыматка караганда 7% орустар, 13% өзбектер, анан 0,01% башка этностор. Мына ушул структуралык чен өлчөмдү биз жетекчилик алышыбыз керек болчу. Сиз толуктадыңыз. Бир сөз айткым келип атат да. Албетте мына бул
мамлекеттик тилге үйрөтүү жаатында сөз кылганда сөздүктү унутууга болбойт экен да. Ал биринчи маселе. Албетте терминдер, сөздүктөр. Мына кечээ эле бир семинарда отуруп, варенье деген сөздүн котормосун кыям деп жазып айтып атсак, ошондо бир кыргыз эле киши, бир эжеке. Бул түштүктүк диалект сөзү, бул кыргыз сөзү эмес. Мен издеп Юдахинин сөздүгүнөн таппадым. Бул Юдахинин сөздүгүнө болбогондон кийин бул кыргыз сөзү эмес деп кеп калды да. Анан талашып акырында мейли варенье деген илгери болгон эмес да. Мейли болуп калдык. Бирок ошол жерден айттым, бул өзүбүз билбесек эле, өзүбүз шаардык адамдар катары кээде күн сайын колдонуп жүргөн муздаткычты атын айтпайбыз. Анан кийин кесте колдонгон кыямды атын айтпайбыз. Ошон үчүн мен ошол жерде айттым да, албетте биздин улуу урматтуу агайыбыз, улуу окумуштуу Константин Кузьмич Юдахиндин сөздүгү албетте чоң илимий сөздүк, адабий сөздүк. Ушуну бүгүнкү күндөгү жаңы терминдер менен, жаңы сөздөр менен, жаңы кабыл алынган сөздөрдүн котормолору менен, жаңы түшүнүктөр менен байытыш керек. Же бүгүнкү күндүн орусча, кыргызча, кыргызча, орусча сөздүгүн түзбөсөк, мисалы, план деген сөз бар, запас деген сөз бар, заказ деген сөз бар. Мына ушул сорт деген сөздөр бар. Булардын биз кыргызчасын билбейбиз. Чындыгында биздин улуу жазуучулар Токонбаев, Насирденбай Темиров, Түгелбай Сыдыкбеков, Шүкүрбек Бейшенаевдин романдар, повесттеринде бар экен булардын сөздөрү. Ошонун баарын кыргызчалап туруп, жаңыча бир чоң атайы кабыл алынган кыргызча, орусча бүгүнкү күндүн сөздүгүн түзүш бул чоң керек болуп калды. Антпесе көп нерсени биз билбей калып турбуз. Мына казактар бүгүнкү күндө далай сөздүн бардыгын казакча кылып алды. Өзүнүн сөзү менен, коңшулардын сөзү менен, байыркы сөздөр менен, жалпы түрк элдеринин сөздөрү менен байытып алды. План дегенди, программа дегенди, ал тургай стандарт дегендерди, концепция дегенди бүт казакча кылып алды. А биз болсо мурунку көңгөм менен келтабыз. Бирок ушу менен жүрө беришибиз керекпи, же жаңыча бир багыт алышыбыз керекпи деген бир ой турат да. Ушуну бир тилчилердин коомчулугунун астында бир маселе коюш керекпи деп алдым. Да, мындай бир пикирлер бар да, ошо кыргыз тили абдан жарды тил, анан башка тилдер абдан бай деген мындай пикирлер бар да. Ошуга эмне деп айтат элеңиздер? Кыскача жооп берсеңиздер. Билбес, өзүнүн тили жарды болсо, ал ойлойт кишиге жарды деп. Анан жанагынча эпикалык маданиятты түзгөн элдин тилин жар деп айтыштын өзү бул түшүнбөйм андай адамды. Манасты окусун. Мен жанакы Сулайман мырзанын сөзүнө кошула кетейин деп атам. Бул тил деген өзү негизи эки булактан байыт. Биринчиси ички булактар. 30 секунд эле сүйлөсөңүз. Говорлор, диалектилер. Экинчиси тышкы булактар. Ушул тил менен тил ушул булактардан боюп келет. Анан жанакы сиз менен иштеген коллеганын жанакы сөз түшүнбөй аны жерип аткандыгы туура эмес. Эгер түндүк диалекттен болобу, түштүк диалекттен болобу, жакшынакай бир термин болсо, аны алышыбыз керек. Тилди байытышыбыз керек. Ал тил деген кыймыл аракетте турган нерсе, ал катып калган нерсе эмес. Рахмат, чоң урматтуу коноктор, бүгүн студиябызга келип, убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программада биз мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча программасы туурасында сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.